Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Аллах Таала бардыгыбызды чыныгы акыйкат максатта жараткан. Ал эмне? Жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынып, ага эч нерсени шерик кылбай жашап өтүшүбүз үчүн бизди жаратты Аллах Таала. Аллах Таала Кур'ан айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир гана жалгыз өзүмө ибадат кылуу максатына жараттым дейт. Биз бул жашоого жөндөн жөн эле келген жокпуз. Аллах Таала бизди жөн эле бул жашоого биз уктап туруп, жеп ичип, ушинтип жүрүш үчүн бизди Аллах Таала жараткан жок. Бизди Аллах Таала эң бир улуу максат үчүн жараткан. Аллах Таала Кур'ан айтат: "Афахасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун." Силер ойлодуңарбы? Биз силерди жөн эле максатсыз жараттык деп, жана силер бизге кайра кайтып келбейсиңер деп. Аллах Таала бул аятта айтып атат. Кантип айтат? Силер ойлодуңарбы дейт. Биз силерди жөн эле жараттык. Жана силер бизге ушул күнү кайтып келбейсиңер деп ойлодуңарбы дейт. Бул сөздү, мындай кайрылууну Аллах Таала кимге кайрылып айтып жатат? Мындай кайрылуусу бул Аллах Таала кыямат күнү капырларга, алар тозокко түшкөндө ошолорго кайрылып айтат. Демек мындан эмнени түшүнөбүз? Капырлардын ишеними боюнча алар ойлошкон, аларды Аллах Таала жөн эле жараткан. Алар жөн эле бул жашоодо жеп ичиш үчүн, уктап туруп, ушундай дүнүйө чогултуп, бала чака жогултуп, ушул үчүн эле жаратылган деп ойлошкон. Жана ошол себептүү, ушул ишеними себептүү алар кийин тозокко барышкан. Тозокко киргенде Аллах Таала аларга жана кайрылып айтат: "Силер ойлодуңарбы, биз силерди жөн эле жараттык" деп. Жана силер бизге ушул күнү кайтып келбейсиңер. Жана силерге сурак болбойт деп ойлодуңарбы деп. Ушундай алардын акыры өтө өкүнүчтүү болот да. Демек биз эмне үчүн жаралган экенбиз? Биз тавхид деген нерсени иш жүзүнө ашыруу үчүн жаралганбыз. Тавхид деген эмне? Тавхид бул Аллах Тааланы жалгыздоо. Кул хуаллаху ахад деп биз окуп жүрөбүз. Айткының Аллах жалгыз. Бул ушул тавхиддин далилдерден, Курандан келген эң башка далилдерден ушул аят. Курандын ушул аят. Аллах Таала айтат: "Кул хуаллаху ахад." Айткының ал Аллах жалгыз. Аллах Таала жалгыз. Эмнеде жалгыз? Аллах Таала эмнеде жалгыз? Аллах Таала биринчиден Аллах Таала өзү жаратуучу, ал өлтүрүүчү, тирилтүүчү, ырыскы берүүчү, шапаат берүүчү жана ушундай сыяктуу бардык өзүнүн иш аракеттеринде Аллах Таала жалгыз. Анын эч кандай шериги жок. Аллах Таала жалгыз ырыскы берет. Аллах Таала жалгыз шифа берет. Аллах Таала жалгыз өлтүрөт, жалгыз тирилтет, жалгыз өмүр берет. Бардык жакшылыктын баары Аллахтан. Ушул нерсени тастыктоо бул биринчи тавхиддин биринчи бөлүгү болуп эсептелет. Тавхиддин экинчи бөлүгү тавхид аль-улухия деп коет. Бул Аллах Таалага, жалгыз Аллах Таалага сыйынуу. Аллах Тааланын өзүнө гана жалгыз Аллахка ибадат кылуу. Жана эч кимге, Аллах Таалага эч кимди шерик кылбоо. Бул тавхид аль-улухия. Бул тавхиддин экинчи түрү, эң башка түрү болуп эсептелет. Жана үчүнчү түрү бар, тавхид аль-асма ва сифат. Аллах Тааланын ысым сыпаттарындагы жалгыздыгы. Эми бул үч нерсе азыр кичине оорураак болушу мүмкүн. Азыр мынтип бир сыра эле үстөдөн айтып кеттик. Бул кичине оорураак сезилиши мүмкүн азыр. Бирок иншалла бара акырындан сабактарыбызда бул нерселер анык түшүнүктүү болот. Шашпай туралы. Эми биз бүгүнкү темабыз айттык, ширк тууралуу дедик. Эмне үчүн биз ширк тууралуу сүйлөштөн мурда биз бул тууралуу айттык. Бизди Аллах Таала эмнеге жараткан деп. Анткени тавхид, ушу бизге буга чейин айтып кеткен тавхид, Аллах Тааланын жалгыздыгы, муну ишке ашыруусу, чыныгы тавхид менен жашоо бул кандай болот? Ширктен сактануу жолу менен гана болот. Адам ширктен сактанбаса, ширк кылып жүргөн болсо, ширк эмне экенин билбей андан алыс болбосо, ал тавхид менен жашагандардан болуп эсептелбейт. Демек эмне экен? Адам ошол Аллах Таала аны өзү эмнеге жараткан максатта, чыныгы ошол максатын иш жүзүнө ашырып, ошондой жашагысы келген болсо эмне кылыш керек экен? Ширктен алыс болуш керек экен. Ширктен. Эми ширк деген эмне? Ширк деген эмне? Биринчиден биз билишибиз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жалгыз ширкти гана кечирбеймин деп кабарлап кеткен бизге. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Акыйкатта Аллах Таала ширк кылгандарды кечирбейт, бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет дейт. Карасаңар, ушул эң башка аяттардан болуп эсептелет.
ширк тууралуу. Эмне дейт Аллах Таала? Акыйкатта Аллах Таала ширк кылганды кечирбейт. Ким ширк кыла турган болсо Аллахка ким шерик кошо турган болсо, аны Аллах Таала эч качан кечирбейт. Бирок андан башка күнөөлөрдү кимге каласа Аллах Таала кечирип коет. Ооба, адам эгерде тобо кыла турган болсо, Аллах Таала баардык күнөөлөрдү кечирет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кул я ибади аллазина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инналлаха яғфиру зунуба жамия." Айткын, менин өзүмө зулумдук кылып алган пенделериме кайрылып аларга айткының дейт. Ла тaqнату мин рахматиллах. Аллахтын мээриминен үмүт үзбөгүлө дейт. Инналлаха яғфиру зунуба жамия. Акыйкатта Аллах Таала баардык күнөөлөрдү кечирет дейт. Ошондой эле дагы башка биз билишибиз керек. Ширк бул эң биринчи жана эң башкы тозокко алып баруучу жол. Тозокко адамдар, ширк кылган адамдар түзмө-түз тозокко барат. Жана ширк кылган адам бейишке эч качан кирбейт. Мындай адам үчүн бейишке кирүү арам болот. Жана ошондой эле ким ширк кылып жүрүп, тобо кылбай бул дүйнөдөн кайткан болсо, эч качан тозоктон чыкпайт. Некен? Ширк кылган адам түзмө-түз тозокко барат. Ал жактан эч качан чыкпайт. Жана бейишке баруусу ага арам болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннаху ман юшрик биллахи фaqat харрамаллаху алейхил жанна ва маъвахун нар ва ма лиз-залимина мин ансар." Акыйкатта ким Аллахка ширк келтирген болсо, ага бейишке баруу арам болот дейт. Ага бейиш арам болот дейт. Маъвахун нар, жана анын бара турган жери тозок болот дейт. Тозок болот. Ва ма лиз-залимина мин ансар, жана мындай залымдар үчүн эч кандай жардамчылар болбойт дейт. Демек эмнени түшүндүк? Аллах Таала ширкти кечирбейт экен. Жана бейишке баруу арам болот мындай адам үчүн. Жана ошондой эле тозокко кирет, эч качан ал жактан чыкпайт.